Академик Муса Мырзапаязов Жадышев атындагы Ош технологиялык университетинде жүз берген бир жумалык жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы. Сиздер менен мен Кылмек Салибай уулу, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарыштан кыскача маалымат. Кыргыз Унаа курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлдөрү окуу жай менен таанышып чыгышты. Интеллект өнүктүрүү борбору тарабынан университеттин профессордук окутуучулук курамы үчүн өткөрүлүп жаткан тренинг жыйынтыкталды. Ош технологиялык университетинде баңгизаттарды колдонбоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн келип окуп жаткан студенттер менен жолугушуу болуп өттү. Студенттер үйүндө жатакана кечеси болуп өттү. Ош технологиялык университети Россия Федерациясынын жана ПРООНдун долбоорлорунун байкоочу кеңештеринин биргелешкен жыйынынын өкүлдөрүн кабыл алды. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күндүн өзөгүн түзмөкчү. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз Унаа курулуш жоопкерчилиги чектелген коому өлкөдөгү оор өндүрүштү өнүктүрүп, энергетикалык, экологиялык коопсуздукту камсыздайт. Ош шаарынын Южный Кичи районундагы өнөр жай аймагына жеке ишкер Нурбек Осмонов тарабынан машина куруучу завод курулуп жатат. Учурда заводдун курулуш иштери аяктап, керектүү жабдуулар орнотулууда. Ишкана март айында пайдаланууга берилиши күтүлүп жатат. Аталган заводдо баштапкы этаптагы автоунаа тетиктери, суу насостору, гидроэлектростанцияларга керектүү жабдыктар, дизелдик жана бензин системаларындагы генераторлор жана станоктор чыгарылса, келечекте электромобилдерди чыгаруу пландалган. Ош технологиялык университетине Ош шаарынын Южный Кичи районундагы Кыргыз Унаа курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлдөрү келишип, Ош технологиялык университетинин ректору профессор Абдыкадыр Абидов менен жолугушуу болуп, окуу жай менен кенен таанышып чыгышты. Машина куруу ишканасы окуу жайдын окутуучулары жана студенттери менен жолугушуу өткөрүштү. Жолугушууда гидротүтүктөрдүн, генераторлордун ар кандай түрлөрү, электромобилдер жана жумушка орношуу боюнча суроо жооптору болду. Иш-чаранын жүрүшүндө студенттерди практикаларга, бүтүрүүчүлөрдү жумуш менен камсыздоого мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Мындан ары окуу жай аталган иш-чара менен тыгыз иш алып бармакчы. Эскерте кетсек, окуу жайдын физика жана энергетикалык машина куруу кафедрасы, машина куруу жана эксперименталдык энергетикалык машина куруу багытындагы бакалаврларды даярдайт. Учурда ар бир мамлекет жана ал мамлекеттердин жарандары ааламдашуу алкагынын бардык тараптарына жооп берген жашоо ыкмасына өтүшүүдө. Анткени коом ошол нерсени талап кылууда. Башкача айтканда, ар бир жаран экиден кем эмес адиске ээ болуп, экиден кем эмес тилди билүүгө милдеттүү. Мындан сырткары интеллектуалдык деңгээлин өнүктүрүү дагы сөзсүз түрдө зарыл көрүнүш болуп калды. Биздин окуу жайдын интеллект өнүктүрүү борбору тарабынан университеттеги профессордук окутуучулук курамга 4 күндүк семинар өткөрүлүп, сертификаттар берилди. Инновация англис тилинен жаңыруу өзгөрүү деп которулуп, конструкциялоого, өндүрүшкө же товар сатууга жаңы мамиле. Билим берүү системасындагы инновациялык жаңылануу процесстери, жаңыча окутууну, жаратууну, кабылдоону, баалоону, өздөштүрүүнү жана педагогикалык жаңылыкты кабыл алууну башкаруу процесси. 20-кылымдын башында илимде жаңы бир аймак түзүлдү. Ал материалдык өндүрүштүн сферасында жаңычылдыктын, мыйзам ченемдүүлүктөрүн үйрөнүүнүн алкагындагы жаңы нерселерди киргизүү илими болуп саналат. Биздин университетте өткөрүлгөн окутуунун жаңы усулдарын үйрөнүүгө арналган семинарга университеттеги жалпы профессордук окутуучулук курам катышты. Биз баардыгыбыз эле кайсы тармак болбосун, буга бизби жөнөкөй адистерди ошол биз экономика жагынан, финанс тарабынан сабаттуулугубуз начар болуп атат деп айта алабыз. Ошол боюнча атайын бизде борбор ачылган. Ошол борбордо бүгүн дагы ошол Кыргызстандын деңгээлинде Ош Жалал Абадке, Бишкектен келген замминистрибиз да келди. Бүгүнкү иш-чарага ошол ректор ошол жакта болуп атат. Инновация аркылуу кайсы бир системада бир сапаттык абалдан экинчи бир сапаттык абалга өтүү процесси жүрөт десек туура болот. Демек, инновациялык процесс деген жаңычылдыкты жаратуучу, түзүүчү, өздөштүрүүчү, колдонуучу жана жайылтуучу комплекстүү ишкер аракеттенүүнү өзүнө камтыйт. Мына ушул санап өткөн бардык ишкер аракеттенүүлөр окуу процессине киргизилгенде гана ал инновациялык окутууга жатат. Тренингдин жүрүшү, тренингдеги окутулган окутуунун инновациялык методдору, ыкмалары бүгүнкү күндө билимди баалоонун критерийлери деп айтсам болот, ошолго багытталган экен. Чындап эле студенттердин билим деңгээлин
баалоонун жолдору, академиялык чындыкты жайылтуу, академиялык чындыкты өстүрүү, ошол эле мезгилде демократиялык коомду куруудагы жаштардын билим деңгээлин туура баалоого негизделет экен. Жогорку окуу жайында окуп белгилүү адистикке ээ болушуна багыт алып жаткан жаштар бүгүнкү заман талабына шайкеш көп кырдуу келечек ээлери болуп чыгышы керек. Студенттерди ушул талапка ылайык билим берип, адис катары даярдоодо учурда толук шарттар түзүлгөн. Профессордук окутуучулук курам мультимедиа окутуу технологиясы, оюн технологиясы, долбоордук окутуу технологиясы, ден соолукту сактоо технологиясы, борборлоштурулган окутуу технологиясы, кызматташып окутуу жана баалоо технологиясы, коммуникативдик окутуу технологиясы жана башка усулдар боюнча иш жүргүзүшөт. Ал эми бул семинарда кадр даярдоодо жаңыча талап кылынган усулдарда темаларга жараша окутуучулардын чыгармачылык менен изденүүлөрүнө көмөк көрсөтүү максатында бардык маалыматтар айтылды. Окутуунун жаңы методикаларын, ыкмаларын, усулдарын үйрөнүп, мындан бул жагына сабак берүүдө жана ошол студенттер менен жана коомдук жайдагы бүт болгон мамилени ушунун негизинде жөнгө салып, сабактарыбыздагы же болбосо жумушубузда болгон кээ бир кемчиликтерди ушул алган сертификатыбыздын негизинде, программанын негизинде жаңы стилде өтүп пайдаланабыз деген үмүттөмүн. Интеллект өнүктүрүү борбору тарабынан жалпы жамаатка өткөрүлгөн семинар башкаруучулук жана илимий методикалык иштерге багытталган иш кагаздарын, нормативдик укуктук базасын түзүү, адаптацияланган, модификацияланган, эксперименталдык, автордук программаларын иштеп чыгуу, педагогикалык жамааттын кесиптик квалификациясын жогорулатуу, өздүк өнүгүүсүнүн үстүндө иштөө, диагностикалык жана аттестациялык процедураларды өткөрүү, чыгармачыл мугалимдердин иш тажрыйбаларын жайылтуу, окутуунун технологияларын, инновациялык методдорду колдонуу, интеллектуалдык марафондорду өткөрүү, жыйынтыгын анализдөө, мониторинг жана башка иштерди жүргүзүүнү камсыз кылат. Ошондуктан бул иш-чара мындан ары да улантылып, аталган долбоордун алкагында дагы көптөгөн иштер аткарылмакчы. Академиялык чындыкты жайылтуу жана мугалимдердин педагогикалык шеберчилигин өнүктүрүү боюнча долбоор жазып, ошонун негизинде биз мугалимдерди 4 күндүк тренинг окутуп, анын жыйынтыгында азыр семинарга сертификаттарды берип жатабыз. Бул жерде биз методика өтө жаңы методика менен окутулду. Акыркы заманбап мындайча айткандагы интерактивдүү методдун жаңы ыкмаларын колдонуу менен мугалимдерди жеңилдетилген формада өткөздүк. Жалпы окутуучулук профессордук курамдын кесиптик жактан өнүгүүсү биринчиден алардын өздөрүнүн иш аракеттерине байланыштуу болсо, экинчиден университеттин жетекчилерине башкаруу ишиндеги максаттарды жана милдеттерди туура аныктоо менен ишмердикти уюштура билүүсүнө байланыштуу. Бул максатта билим берүү процессинин катышуучуларынын сапаттуу билим алуусун уюштурууда биздин окуу жайдын жалпы башкаруу структурасынын ишмердиги мактоого арзырлык. Баңгилик адамды наркотикти дайыма кабыл кылуу абалына жеткирип, анын акыл эси жана күч кубаты наркотикти кабыл алган же албагандыгына жараша болот. Ал ден соолукту бузуп, социалдык регрессияга дуушар кылат. Баңгиликке көнүү бул жаш курактан башталат. Анын кесепети эл чарбасы адистиктери жумушчуларды жоготот. Бул максатта Ош технологиялык университетинде баңги заттарды колдонбоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Коом баңгиликтин таралышына каршы күрөшөт, ага жол бербейт. Наркотикти сатуу, таркатуу, уюшуп кабыл алуу, уурдоо, врачтын уруксатысыз наркотикти колдонуу мыйзамсыз деп каралып, оор кылмыш катары жазаланат. Мамлекеттик көзөмөл коюлган шартта наркотикти табуу өтө кыйынчылыкты туудурат жана наркотикка деп көнө баштоонун өзү эле кылмыш болуп эсептелет. Баңгилер наркотик табуу үчүн ар кандай кылмышка барат. Мамлекеттик адептүүлүк нормасын, коомдук жобо-жосундарды жек көрөт, кылмыштуу иштерди жасайт. Заттардын баңги зат колдонуусун алдын алуу максатында биздин окуу жайдын студенттери менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик бажы кызматынын адистештирилген окутуу бажысынын жетекчиси подполковник Жээнбеков Нурбек Бекенович жолугушуу өткөрдү. Жаштардын ошо лозунгу боюнча жаштар баңги затты эмес, спортту тандайт деп. Казыр мен Кыргызстан боюнча ушул чоң жогорку окуу жайларында ушул лекциялар менен өтүп жүрөм. Андан кийинки экинчи этабы бул ушул студенттерди ушул тема менен дайындап, мектептердеги окуучуларга жөнөтүш керек. Ал окуучуларга да ошо баңги заттын зыяндуулугу, жанагы насыбай, тамеки, снюс дегендер чыгып атат. Ошолордун зыяндуулугу жөнүндө айтып, анан туура жашоо жана спортко үндөө максатында ушул иш-чараны кылып атабыз. Мамлекеттик бажы кызматынын адистештирилген окутуу бажысынын жетекчиси подполковник Жээнбеков Нурбек Бекенович баңгилерди атайын психиатриялык ооруканада
такай байкоо жүргүзүп, баңгилерде атайын психиатриялык ооруканада гана такай байкоо жүргүзүп, тыккан текшерип дарылоо мүмкүн. Дарылоо узакка созулат. Ноокастар демейде дарылануудан баш тартышат, андыктан аларды мажбурлап дарылайт. Ошол биз кылып аткан иштердин баары ошол көйгөйдү алдын алуу чарасы болуп атат да. Биз жаштарга ошол баңги заттуулун зыяндуулугун көбүрөөк түшүндүрүш керек. Ошондой эле ушунун алкагында баягы мен айтып кетпедимби, спортко, туура жашоого үндөшүш керек да. Ушунун баары менин оюмча, анан дагы спорттук мелдештерди мектеп окуучуларынын ортосундагы, вуздагы балдардын ортосундагы ошол иш-чараларды жүргүзсөк, мен ойлойм ушунун баары чоң алдын ала мамлекеттин кылган иш-чарасы деп. Наркотик колдонууга баңгилер көбүнчө өз туугандарын, жакындарын, досторун тартышат. Дарылоодон кийин оорулуунун турмуш шартын кескин өзгөртүүнү талап кылынат. Тааныштар чөйрөсүн, жумуш ордун которуу зарыл, атүгүл турган жерин алмаштыруу максатка ылайык. Быйылкы 2019-2020 окуу жылында Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын дээрлик бардыгына алыскы жана жакынкы чет өлкөдөн келип билим алып жатышкан студенттердин саны арбын. Биздин окуу жайга дагы чет өлкөлүк жарандар ар кайсы багыттагы адистиктерге тапшырышып, учурда окууларын улантып жатышат. Жаңы жерге, жаңы шартка туш болгон студенттер менен жолугушуу болуп өттү. Жолугушууга университеттин сырткы байланыштар жана өнүгүү иштери боюнча проректору профессор Урмат Аттокуров, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин түштүк аймагындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн консулдук бөлүм башчысы Аманбай уулу Санжарбек, Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинин биринчи секретары Аманов Надирхан Алиханович жана Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү катышышты. Жолугушуунун жүрүшүндө студенттердин суроо сунуштары айтылып, көйгөйлүү маселелер талкууланды. Ош технологиялык университетинин студенттер үйү бардык шарттар менен курулган. 1990 жылы пайдаланууга берилип, Ош технологиялык университетинин карамагына өткөрүлгөн. Студенттерди социалдык жактан камсыздоо үчүн бардык шарттар түзүлүп, толугу менен борбордук жылуулук түйүнүнө уланган. Студенттердин эс алууларын көңүлдүү өткөрүүгө, окууга болгон кызыгуусун арттыруу үчүн подъезддер аралык тамашоо, диспуттар, кош жылдыз, тегерек стол сыяктуу ар кандай оюн-сооктор, маданий иш-чаралар өткөрүлүп турат. Жыл сайын өткөрүлүүчү салтка айланган жатакана кечеси болуп өттү. Жатакана адамдардын убактылуу жашап туруусу үчүн атайын курулган жана ага ылайык жабдылган турак жай имараты. Ош технологиялык университетинин студенттер үйүндө социалдык жактан камсыздоо үчүн шарттар түзүлгөн. Эмкана жана оорулуулар үчүн атайын бөлмө, балдар жана кыздар үчүн 2 окуу бөлмөсү, телевизор көрүүчү жай, орундуктары менен эс алуусу бөлмөсү, студенттик ашкана, милиция бөлүмчөсү жана өрткө каршы коопсуздук боюнча атайын өрт өчүрүүчү шаймандар коюлган. Бардык ванналарда жуунучу электроарестондор, бардык ашканаларда ашкана эмеректери жана тамак жасоочу электроплиталар коюлган. Жумшак жана катуу эмеректер менен камсыздалган. Жыл башында түзүлүүчү пландын негизинде биринчиден болуп таанышуу кечеси, жаңы келген студенттер менен таанышуу кечеси өткөрүлөт. Андан кийин ар кандай диспуттар, конкурстар өткөрүлөт. Мисалы алып келсек, тамашоо конкурстары, ошондой эле кош жылдыз деген биздин бир атайын конкурсубуз бар. Ошо жылда өткөрүлөт. Ар бир подъезддер алып конкурс болуп эсептелет. Андан кийин немеде майрамдык мезгилдерде өзүбүздүн жатаканабызда дискотекалар болуп турат. Студенттик үйлөрдө жашаган студенттер үчүн коопсуз, үй шартындагыдай ыңгайлуу жана жагымдуу чөйрө түзүү аракети көрүлгөн. Студенттик үйлөрдө түзүлгөн мүмкүнчүлүктөргө жана көрсөтүлгөн тейлөө кызматына баа берилсе, Кыргызстандагы үлгү катары алынган эң мыкты студенттик жатаканалардын бири болуп саналат. Азыркы учурда Ош технологиялык университетинин студенттер үйүнүн студенттери жыл сайын өтүп келүүчү эстафеталык деңгээлдеги жакшы иш-чарада болуп атышат. Бул жерде ага эчкилер менен биргеликте студенттер өздөрүнүн жакшы бир студенттик күндөрүнүн жакшы бир элестерин өткөрүп атышат. Бизге бул жыл сайын уюштурулуп келген үчүн бул жерде жыл сайын ушул жатаканада жашаган бүтүрүүчү курстун студенттери уюштурушат. Биз дагы өзүбүздүн мойнубузга илинген парз катары кабыл алып, бул иш-чараны азыркы учурда уюштуруп жатабыз. Жалпы келе берген студент досторго жана ага эчкилерге ыраазычылык билдиребиз. Биз бул иш-чараны студенттердин бир сабактан сырткары маанайын көтөрүү максатында дагы да болсо
активдүү ушундай иш-чараларга, маданий иш-чараларга катышуусуна жардам берүү максатында уюштуруп келдик. Биз кызыктыруучу ар кандай көпчүлүк белектерди коюп, бул жерде ага ичкилер менен биргеликте азыркы учурда эс алуу учурунда. Бул жерде студенттерди убактылуу турак жай менен камсыздоодон сырткары алардын социалдык, маданий жана спорттук мүмкүнчүлүктөрүн өстүрүү үчүн түрдүү шарттар түзүлгөн. Бул максатта маанилүү күндөр ар кандай поэзия кечелери, талкуу маектешүүлөр, көңүл ачуучу программалар, театралдык оюн куттуктоо кечеси, түрдүү мазмундагы чогулуштар, саякатка чыгуу, спорт боюнча таймаштар уюштурулуп турат. Бул өз учурунда түрк дүйнөсүнө келген студенттердин бири-бири менен жакындан таанышып, ынтымагынын артышына өбөлгө түзөт. Мага ушул жатакананын жолугушуу кечеси абдан жагып жатат. Аябай мыкты деңгээлде өтүп жатат. Мага көңүлүмдөгүдөй болду. Бүтүрүүчүлөргө мен өзүм кесиби менен жакшы аякташын каалайм. Студенттер үйүнүн жашоочулары тарабынан өткөрүлгөн бул салтанаттуу иш-чарага жатакананын бардык студенттери жана кызматкерлери катышты. Алгач аларды Оштун студенттер үйүнүнүн директору Жусупалиев Сардар кызуу куттуктап, окууларына жана иштерине ийгиликтерди каалады. Андан ары таланттуу студенттердин аткаруусунда муккандуу музыка менен жагымдуу ырлар жаңырып, майрамдык маанай өкүм сүрдү. Алардын кубанычын тең бөлүшкөн Оштунун жаштар комитети куттуктоо айтып, майрамдык каалоолорун билдиришти. Көтөрүңкү маанайда уланган аземдүү активдүү студенттер ардак грамоталар менен сыйланды. Эргөшева Парида деген кызыбыз сыйланат. Финансылык сабаттуулук бул адамдын акчага байланыштуу ойлонууга жана жүйөлүү чечим кабыл алуу, кирешелерине жана чыгашаларына эсеп жүргүзүү, аларды туура жолго колдоно билүү, өз келечегин узак жылдарга пландоо жана финансылык коопсуздугун даярдоо болуп саналган жөндөмдүүлүгү. Бүгүнкү күндө финансы дүйнөсү мурдага салыштырмалуу бир кыйла татаал болуп калды. Ошого карабастан финансы билимине ээ болгон адамдар жеке финансылык коопсуздугун камсыздоого жол ачкан чечимдерди кабыл алып, өлкө экономикасына салымдарын кошушууда. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргызстан калкынын финансылык сабаттуулук деңгээлин аныктоо боюнча социалдык изилдөө жүргүзгөн. Изилдөөнүн жыйынтыктары көрсөткөндөй, калктын 3/1 бөлүгү гана кирешелерине жана чыгашаларына эсеп жүргүзөт. Ал эми ар бир 6-жаран ай ичинде канча акча алып, анын канчасын кайда сарптаганы тууралуу көп жакшы билбейт. Жарандардын басымдуу бөлүгү болсо баштапкы финансы кызмат көрсөтүүлөрүн гана колдонот экен. Калк түрдүү финансы мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрүн колдонордон мурда алардын шарттарын салыштырбайт. Жалпы калкка финансылык сабатсыздыкты жоюу боюнча иштер жүргүзүлүп келет. Бул иш-чаранын алкагында биздин университетке Россия Федерациясынын ПРООндон өткөрүү максатындагы Трастылык фондунун жана ПРООндун Кыргыз Республикасында ишке ашырылып жаткан долбоорлорунун алкагында Россия Федерациясынын жана ПРООндун долбоорлорун ишке ашырууда байкоочу кеңештеринин биргелешкен жыйынынын мүчөлөрүнүн өкүлдөрү келишти. И в рамках проекта «Интегрированное развитие Ошской области» в течение последних 3 лет была проведена очень большая работа. И тот центр, который мы помогли открыть Ошскому технологическому университету, называется «Центр финансового просвещения». Основная миссия – это все-таки продвижение финансовой грамотности среди населения, молодежь, конечно, в том числе. Этот проект был совместно проведен с Национальным банком Кыргызской республики и германским экономическим сообществом GIZ. Это программа экономического развития, и сообща мы сделали очень большую работу, было проведено очень много мероприятий, которые направлены именно на то, чтобы у людей появились навыки правильного обращения с деньгами, экономии, сбережения, правильного использования кредита и все в таком роде. Финансылык сабаттуулук көйгөйү жалпы улуттук мааниге ээ болгон эсепке алуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2016-2020 жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча мамлекеттик программаны иштеп чыкты. Программа жаш муунду финансылык сабаттуулукка тарбиялоого, жеке финансыны колдонууда натыйжа алуулукту жогорулатууга жана финансылык аспаптарды колдонуунун сапатын жакшыртууга багытталган. Калктын финансы жаатындагы маалымдуулугунун жакшы деңгээли өлкөдөгү социалдык жана экономикалык туруктуулукка көмөктөшөт. Ал эми финансылык сабаттуулуктун өсүшү керектөөчүлөрдүн насыялары боюнча төлөмдөрдү кечиктирүү тобокелчилигин азайтат. Аталган иш-чарада окуу жайдын технологиялык паркынын жана финансылык сабаттуулук борборунун илимий жетишкендиктери көрсөтүлүп, борбордун аткарган иштери тууралуу маалымат берилди. Санариптик окутуу боюнча сапатын жогорулатуу боюнча компонент. Бул компонентте биз пилоттук режимде 2 университет тандап алганбыз. Биринчиси Кыргыз мамлекеттик техникалык университети Бишкектеги, экинчиси Ош техникалык университети. 2 жогорку окуу жайдын
окутуу системасындагы жаңы стандарттарды киргизүү, ал жаңы стандарт менен окуу программаларын жаңылоо боюнча азыркы заманбап дүйнө жүзүндөгү санарип экономикада талаптарына жараша. Анткени бул жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү бүткөндөн кийин эле дароо жумушка кире албайт. Көп нерсе кире албагандыктан бул талаптарга ылайык келбеген ылайык келет, бирок ошого жараша биз баары бир жаңы стандарттарды киргизишибиз керек. Жолугушууга Ош технологиялык университетинин жетекчилиги жана кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары Өмүров Нурлан Кубатович, маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, GIZ эл аралык уюму, микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы, Ош шаарындагы ишкерлерди колдоо борбору, Бириккен Улуттар уюмунун Ош облусун интеграциялап өнүктүрүү программасынын өкүлдөрү жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын негизги максаты Кыргыз Республикасынын Ош облусун интеграциялап өнүктүрүү, Кыргыз Республикасында санариптик экономика шартында жаштардын эмгек менен камсыз кылынышы үчүн санариптик көндүмдөр жана мүмкүнчүлүктөр долбоорлорун ишке ашырууну жакшыртуу жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр жана иш-чаранын негизги максаты Кыргыз Республикасынын Ош облусун интеграциялап өнүктүрүү, Кыргыз Республикасында санариптик экономика шартында жаштарды эмгек менен камсыз кылынышы үчүн санариптик көндүмдөр жана мүмкүнчүлүктөр долбоорлорун ишке ашырууну жакшыртуу, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр жана улуттук өнөктөштөр менен иш-аракеттердин макулдалышын камсыз кылуу болуп саналат. Сиздер менен Жаштык телестудиясы болду. Сиздер бизди соц тармактардан жана ошондой эле YouTube каналыбыздан Ошту Жаштык ТВ деп издеп көрсөңүздөр болот. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Ал эми мен сиздер менен кийинки жуманын ушул мөөнөттөрүндө кездешем. Аман болуңуздар.